20 жаштан 25 жаштын ортосундагы жаш жигиттер сөзсүз түрдө маани бергиле. Ийгиликке, жакшылыкка, чоң чокуларга жетемин десең, 3 нерсени билип ал. Биринчиси, жеңил нерсе жок. Сен мисалы окуп көрдүң, залга барып көрдүң, стройкада иштеп көрдүң, баардык көп нерсеге кирип көрүп атасың, бирок эч бир нерседе акырга чыкпай атасың да. Сенин кемчилигиң да ушунда болуп атат негизи. Жеңил нерсе жок. Сен кээде барып спорт жакшы экен деп, спорт туура келет мага деп спортко барып атасың. Бир ай кылып аны таштап койдуң, стройкага бардың, аны таштап койдуң. Эч бир нерсеге акырга барбаганың бул сенин эң чоң минусуң, эң чоң кемчилигиң ушунда. Айтайын дегеним, жеңил нерсе жок. Ар бир нерсе кыйын. Өзүңдү мажбурлайсың, зордойсуң. Дарак бир жерде көгөрөт. Ар жерге секире берсең эч нерсеге жетпейсиң. Чоң чокуга чыгыш үчүн бир жерде туруктуу болуш керек. Туруктуулук сөзсүз түрдө, өжөлүк адамда сөзсүз түрдө болуш керек. Ал эми экинчиси, сен маани бере турган маселе, көп адамдар бүгүн диниге маани бербейт. Намазды дагы шашып окуйт. Негизи ошо шашып ишиге барат. Ошо ишти дагы Кудай Тааланын өзү бүтүрөт. Айтайын дегеним, намазда шашпа. Сен шашып бара турган ишиңди оңго солго кыла турган Кудайдын өзү. Айтайын дегеним, Кудайдан корк. Ар бир учурда корк. Мен намазды эле мисал келтирдим. Ал мисалы намаз окуп коюп зина кылып жүргөндөр бар, намаз окуп коюп арак ичип жүргөндөр бар, намаз окуп коюп каалаган ишин кылып жүргөндөр бар. Качан биз Аллах Табарак ва Таала ар дайым бизди баягы ихласыбыз, чын жүрөгүбүз ар дайым Кудай Таала көрүп турат, билип турат деген нерсе кирсе, баягы жер титирегенде кантип Кудай деп калабыз, туурабы? Ла илаха иллаллах деп баардыгыбыз коркуп калабыз го, жер титирегенде. Же самолет авария болоюн деп атса, 10 000 метрден авария болуп жерге түшөбүз десе, баардыгыбыз келме келтирип калабыз го. Ошол сыяктуу коркуу болот ар дайым бизде, качан ихлас болсо, Кудай бизди көрүп турат деген түшүнүк жан дүйнөбүзгө кирсе, бул жөн эле тил менен айтып коюш эмес. Андан кийин үчүнчү маселе, себепсиз нерселерге алаксыба. Мисалы сүйүүгө. Никеден кийин сүйүү болду, биздин шариятыбыз ушундай, болду сен ага чейин сүйүп жүрбө, күйүп жүрбө, өлдүм, күйдүм деп жүрбө. Бүгүн ушундай жалган сүйүүлөр, өлдүм, күйдүм, ой гүл берем, баягы кыз болду мен сени таштадым деп неме кылып калса, баягы бала, бул кызсыз жашай албайм. Веревканы бергиле, өзүмдү алсам, дарак каякта, туалет каякта, азыр бирдеге кылып коем өзүмдү дегендер бар да. Сен кичине башың менен иш кыл. Сен биринчи өзүңдү сүй. Качан сен өзүңдөн артыгыраак бирөөнү сүйүп калсаң, ошол учурда бул нерсе сени суицидке алып келет, өлүмгө алып келет. Качан сен өзүңдү сүйсөң, анда өзүңдөн жогору эч кимди сүйбөй каласың. Айтайын дегеним, мекендештерим, урматтуу жаш жигиттер, аракет кылгыла, 3 нерсеге амал кылгыла. Биринчиси туруктуу болгула. Туруктуулук, өжөр болгула. Өжөрлүк сөзсүз түрдө келе. Керексиз нерсеге алаксыбагыла. Кудайдан коркула. Жигиттер Кудайдан коркула. Ар бир учурда, ар бир кезде, ар бир учурда. Ошондо ийгиликке жетесиң.